Зайна. Зайна же. Серги Айнура. Меники Айнура. Ичкиле бир. Раз жакшы. Жолдон Ала. жакшы жет алып келсеңер. Алыс экен. Жок. Соон жер экен. Таза болгон. Орунбай айтып берчи, сен кантип баштадың? Кантип топтуң негизи конкурста? Жок, сиздин лентаңызга уже 1,5 жыл болду. Сизди эле карап байкап, сиздин жашооңуз менен карап турабыз. Ошо жаңы жылдагы буя провалистика неметтиңиздер го? Ошондо даватка чыгып кеткенбиз да биз. Ошо жазыптырсыздар да. Анан мен эртеси келип окуп калдым, кечигип калдым. Я бер. Жок, эле коюңуз. Кечигип калдым да анан мейли может кийинкисине андан кийин эле сиз 8 мартка карата деп ойнотом деп калдыңыз. Ошо улам жазатым. Кайра эскеленди. Короче, конкурсту көрдүңөр. Ооба, Конкурсту көрүп, анан була жазып көрөм дедиңер. Видеого тарт деди. Мама ушундай деп атат десем. Декабрдыксында эле ушинтиптир десем, дагы жазып көрчү, может болуп калат деп атпайбы. Анан ошентип жаздым. Анан уже силерди тандадык дегенде өлө сүйүнүп, бияка ошо эртеси күнү эле келдим. Видео жиберген. Видео жибер деп калдыңар го. Ошентип видеого тартып алган. Келсем мамдар өзү түшүнбөй калды. Ушундай деп бат эле эмне деп эле келип алып эле кетип калдым. Кирип келип алды, тартам отуруп калсын. Тез жөнөтүш керек дейт. Тартып эле анан кайра түшкөсөм байкем. Сен Караколдон эле келип аткан эмесиң го деп чоң сарайдан келдим да. Анан сен Караколдон эле келип алды, кайра кетип калтасың го деп. Байкем күлүп калды. Ошентип өзүңөр эмне кыласыңар, эмне иш кыласыңар? Каякта турасыңар? Мен чоң сарайда турам. Чоң сарайда. Жолдошум жайкысын чөп чаап иштейт. Ошо үйдөн кичүү келиним, үйдө кайненем менен. Канча балаңар бар? 1 балам бар. 1 балаңар бар, Ооба. Анан апаңарды көптөн бери ойлоп жүрдүңөр эле? Ооба, мам көзү ушу түшүп атат да, ошонусун көтөрсөк. Ата эме ушундай жасаталы деп ойлоном, анан 2017-ден баштап атам ооруп калды. Анан улам операция болуп, химия алып атып, ошо 2019-га соолуп, анан 40-дан ашы, жаңы эле неме болуп кетет, депрессия болуп. Канча жыл чогуу жашадыңыз байкем? 33. Анан анан ошондо эле 23 жыл оорукчан болуп жүрдү да, бутунан ооруп. 23 жыл рак менен ооруду? Жок, 23 жыл бутунан астемилит болуп ооруп жүрдү. Анан дарылап жүрсөк анан эле жакшы эле жүрөт деп көрсө, ошо астемилит бар, кан составында болуп экен да эмеге. Слюнный железага чаап кетет. Анан менен 1,5 жыл алышып анан өтүп кетти. Сиз карадыңыз, турбай калды эле дешип, жатты эле. Турбай калган жок, эми постоянно эле көрүнүп эле жүрдүк. Ушул жолдо теги жакка карасың, кайра келесиң. Кайра улам операция дейт, улам химия алуучу дейт, ошентип эле жүрүп атып анан майлабыз кетти да, шылсынан. Ошондо кетип калды, анан эми эме өтүп калат, бу балдар күчүү кызыбыз 5 балабыз бар да. Мама эмеге кирип кетпе, чык деп эле бирде ушинтип бирдеңе айтып ушинтип жүрөт да, ой эме болду деп. Анан тамашалап күлүп сүйлөшүп калышат, минтиш керек деп. Жакка чыгып кет, бияка чыгып кет, чыкпаймын деп коюп отурам. Эми чыгып кеттим да, развейся дейт анан. Кой, аш өтсүн, анан антсын, анан мынтсын деп коюп эле үйдө эле отурсам анан. Ошо жазып жүргөндө эле билбейм, бирок сүйлөшүп калсам мен ойлоп элечи, эми дагы жаза бер деп элечи. Ошо күлүп калчу, анан ой утуп турсуңар дейт, анда деле эчиңе жок мында. Мен уже уттуңар дегенде анан ошондо жыйырып атпайм, мага бетинен өпчү утуп турбуз мынакей деп жазды да атпайм. Ошо атат келип. Буга чейин эле акча топтоп операция барганга мүмкүнчүлүк болгон жок? Жок, айтып атпайм, ошо 19-га тиги 19-да кайтыш болду да. Анан аш болгон жок, үйдөн чыгып, айыл жери болсо, возраст болсо кайдан чыгасың, чыкпайсың, бала бакыралар анан. Бияктасыз, Бияктамын да, анан эми 2 кызым бар, бирөө азыр ушу турмушка байланыштуу жакында эле Россияга кеткен, эми Россияда тигиндей болуп кел деп атам, анан 2 баласы бар, үйдө эле болсун деп. Анан эми кыздар дагы мамамды депрессиядан чыгаралы, тигинтели минтели, оңдоштуралы, түзөштүрөлү дей берет да. Анан деме колунда болсо баарын алып берейин дейт, колунда жок, анан эми ойлонуп тапканын карайсың ушундай. Өзүңүз ойлоп жүрдүңүз беле? Өзүм ойлоп жүргөмүн, ойлочумун, бирок кайдан деп койчумун да. Эметип эле баягы көзүмдүн үстү түшүп бараткан, астым аябай бир кирип бараткан өзүм да билбей калыптырмын дажычы.
Анан кайдан деп койчу мындайм азыр дошоттосом эле анан бул жазып жүрүптүр да. Жазып жүрсө деле ой дагы жаза бер деп коюп мен эметип кылган деле эмесмин aka. Мешать этип атабы негизи мынчу. Көргөнгө же может боёнгонго же боёнгондо деле астына түшүп калат кайрылычы боёно деле албайм. Азыр мына мынтип азыр эметип койду. Бул минткенге астына түшүп калат. Аябай сулуу экенсиз. Да, красавица мама. Действительно красавица. Анан ошентип ал эмес астына дагы кандай түшүп кеткенин да билбей калыптырмын тиги болуп турупчу. Вроде андай болуп кетесиң, бирок эмеге кирип кеткен кийип алат экенсиң. Ким ойлоп турат, түптө ушундай красивый женщина живет. Честно, не скажешь, уж как будто шаарда Бишкекте калапта отургандай элес. Чын, бой десе бой, бет десе бет, баары бар. Анан Надо же. Бирок немесе суусу өзгөчө го. Суусу биздики өйдө болуп баратпайбыз. Биз деген эмеге түптүн аябай алыс бекен, биз деген катаал шартка кирген районбуз. Жанакы пенсияга чыгарганда 50 жаштан чыгарат бизди. Анткени Сакагурияга да кирбейбиз, Сакагурия жайлоо болуп кетет да. Ошого эми жайлоого жакын элебиз да, бир айдан кийин эле жаргыда жайлоо башталат, сатлыгын жайлоосу башталат. Анан эме катаал шартка киргенбиз да, жана арал деген эме жерде көрдүңөрбү? Жана жол катуу болуп башталды. Ошондон бир аздан кийин эле аралдан кийин бүт эле эмеге өткөн, катаал шартка өткөн. Бизде деген аялдар 5 балалуулар 53 жашында пенсияга чыкса, биз 50 жашында эле чыгабыз. Мен деле 50 жашымда чыктым пенсияга. 3 жыл болду пенсияга чыкканым. Эркектерди 63 деп андай кыйнабайт, 60га чыктыбы чыгат. Ошондой да катаал шарт немелер. Анан налогтордон кичине жардам берип ошончо анткени биз эгиндерибизди сепсек катаал шарт болгонго деген. Кээ бирөө албай калат, бирдеке алма бактарды эле өстүрөбүз, бирок күчүп кетет ушундай да, шарттарыбыз ушундай болбосо. Эме буудайларды кар басып калган жылдарда болгон, картошкабызды кар басып калат ушундай. Негизи айылда эмне менен окуп калат? Эмне себесиң? Талаада картошка себебиз, арпа себебиз, ошону себебиз. Анан кичине кымбатыраак болсо сүйүнүп калабыз. Арзан болсо деле ошол оокат кыла беребиз эми. Картошканы кайка сатылат негизи себилгенден кийин? КамАЗ менен алып кетишет, тиги эмеге Казакстанга өткөрөт. Анан жанакынтип Казакстанга өтүп кичине кымбатыраак болсо жакшы болуп калат. Жанакындай мамлекеттик немелер болуп кеткенде ылдыйга түшүп кетет, 5 сомдон сатабыз. Сиздин өзүңүздүн жериңиз барбы? Биздин балдарыбыздын барына жер тийген, жер бөлгөндөчү. Ошолор бар, ошолорду иштетебиз. Эми азыр балдар баары бөлүнүп ар ким өзүнүкүнө берип, мен өзүм жолдошумдукунан кичи баламдыкын эле отурам азыр. Жолдошуңуз ооруп атканда кандай кыйынчылыктар болду? Эми кыйынчылыктар көп эле болду, түшүнүп атам, бирок негизги мисалы эмнеси өтө оор болду да? Ошо ооруткан адам жанында моралдуу жактан оор болду же дары-дармектен кыйналдыңар, финансы жактанбы? Эмнеси? Финансы жактан 23 жыл ооруду дейсизби? 30, Бул 23 жыл бутунан ассимилет болуп эле урап да, даанып, дарыланып кетсек жакшы болуп жүрдү, жеңип жүрдү да, эми бүт баардык жерлерге барып жакшы эле жүрдү. Анан бутуңан баспай калбасаң экен деп коюп эле буту жакшы эле болуп жүргөн. Анан эле бир күн эле анан тиги тамактын астынан эми көргөзбөй эле коеюн. Ошондон эле бир толук неме чыгып эле анан онкология кылып барсак. Ошо операция кылса эле второй степень злокачественный болуп чыгып кетип калды да. Ошону менен анан алыштык да, лучка берди, жакшы болот деп. Анан химия албайт экенбиз, рас жакшы эле бери жак экен десек, ал лучта эле химиянын сиңдиси экен да кыскасы. Ошентип анан кайра операцияга бардык, анан кайра луч берди, андан болду, анан химиясын баштады, 4 химияны көтөрдүк. Андан кийин кайра операция болду, ошентип атып анан. Кыйналды. Анан эң акыркы операцияга деп да даярдандык. Даярдансак, бүт баарынан өтүп антип деп. Милим берди эле түшүнсөк. Жана күрөө тамырдын тушуна өсүп алыптыр. Эч кайсы жерге бүт чөт мамлекетке барсаңар да болбойт деди да. Койткуда баргыла деп бир чоң врач келип совет берди, ачык эле айтайын. Муну деген операция кылганда кесип кетсе болбойт деп күрөө тамырды. Анан ошо айткандай эле анан чыгып алып келип дагы кайра эле болбойт, башка немелерге көрүнө бердик. Анан бир үйгө турган жокпуз. Ошо көргөзүп, акыркы көргөзүп келгенден кийин 11 күндөн кийин эле кайтып болду. Айткандай эле тың эле басып жүрдү, бирок кептеп кирип чыгып үйгөчү жатып калган жок. Анан эми ошо жана күрөө тамыры мен кандын составтары мунулар менен ал менен дагы 3-4 ай жашайт го деп божомолдошуптур да, давлениялар менен. Бирок ошо тиги күрөө тамырды кырчып жеп бир күндүк кроватта жеңип өлүп калды. Больницага бардык. Караколго кечке чейин алышышты. Анан ал уже эметкенден кийин болбойт экен да, кровотечение кетип кетип.
өзү кыйналган турбайбы? Өзү жаман кыйналды да, конечно. Башка жакын область болуп аябай эметип атты да. Чогуу жашадыңар, 30 жыл. 33 жыл жашадык. Конечно, тяжело эми. Онун эми балдардын чайын ичеринде ушинтип баарын жантылашып кичүү балабызды үйлөндүрдүк ошол кезде. Батасын берем, көрүп калсын деп. Анан кыздарыбыз эмне болчу эле? Ошо жер айдачу эле. Жер айдап эме Сайзубанда шофер болчу, алдыңкы шофер болуп жакшы иштеп жүрчү анан. Андан кийин Сайз турганда эле жери менен иштеп анан биз как раз 90-жылдарга түшүп келип болдук. Анан жантылаш эле эптеп 5 бала болсо анан балдарды чоңойтуп анан окутуп алан тилин тилди анан үйлөндүрүп анан ошо бирөө көрөрдү. чайын ичерде кетип калды да. Негизи иже айылда мисалы бизди канча деген толтура подписчик көрөт, YouTube каналга да кетет. Буганан сиздердей эле эжекелер, орунбөдөй кыздар, келиндер көрөт да. Анан баары эле бизге ушундай акча деп калган заман болот. Азырчы акча оокат депчи. Аялдын мындай ички жагын, ички сезимин, ойлорун мындай түшүнгөн адам жок. Вот айылда аял үчүн кандай кыйынчылыктар бар? Мисалы, жизнь в городе, жизнь в деревне, да? Мисалы, сиз бияктан төрөлгөнсүз да? Мен жана жолдо кетканда Сардыбөдөгөн айылга бияка бурулуп кетет, ошол айылда төрөлгөм. Ошол жерден төрөлүп, анан бул жакка. Бияк жакка турмушка чыктым. Негизи кандай кыйынчылыктар бар? Балким биз азыр чагылдырсак, баары бир ойлонуп, канчалык көп ошол жөнүндө айтсак, баары бирчи Кыргызстанда маселени көтөрө берсек, bir күнү бир депутат дагы ойлонот, дагы экинчи депутат ойлонот. Ошентип барып биз балким бир маселени чечип калабыз да, Эмне кыйын, эмнеси кыйын айылда өзгөчө аял кишиге? Элет көйгөйүн деп толтура да, мисалы үчүн биякта эми проблемаларчы. Анан орунду кошо берсе, больница деген алыс, мисалы үчүн. Больница алыс. Алыс эле да, барып келип турганың алыс. Жок, бар анан жанакындай ооруганың да Бишкекке чейин барып дарыланганың деле алыс. Фап деле бар. Анан жолубуз бул болот. Суу бир күнү чыгып калса, бир күнү чыкпай калса, азыр эми оңдошулуп келди, таза суу киргизип ырастаага жакшы. Ага чейин суу ташып, булактан ташып, биштик да булар кичинекейинде ташышчу. Азыр эми суу киргизе алып, эме суу таза суу иштеп жакшы иштейт. Анан бизде дагы маморик жерде жакыныраак болуп жакшы. Новостройкаларда светтери слабый, отун ташышып, кыштай чыгышат, жагып чыгышат. Стиральный машина барбы үйдө? Стиральный машина автоматпы? Бул автомат менен жууй беребиз, ошо менен жууй беребиз. Бар бирок. Бар, Баарыныкында эле барбы айылда? Айылда бул автоматтар бар болуш керек. Билбейм, Новостройкадагыларда эле жетишпегендерде жок болуп калбаса. Фапта барчы, илгери мындай кички бала төрөлсө, чымыркай төрөлсө келип прививка атып, анан обход кылчу, азыр ошондой барбы? Жок, бар. Биздин фаптагы эже жакшы иштейт да, район боюнча биринчи орунда алат экен, анан башкалар айтпашат, Серик жакшы иштейт экен деп калышат да, наоборот биздикине келип кол алышат. Ким деген айтып коет? Дамира эже. Дамира деген. Динар деген өкөтөн колдор жакшы куюшат. Жакшы куюшат да, эме. Героиня нашего сегодняшнего времени. Мисалы үчүн Токтояндын демелери дагы бизде туугандарыбыз бар, Серикке жакшы уят экен деп машина менен келип кетип укол алышыпчы. Ошондой эле. Чоң Сарайга барганда, бияктан барган Чоң Сарайга келин болдум да. Немеси жашоо бияк аябай эле кыйын да, гектарлап картошка себишет. Аны отошмой жайы менен отоп, түптөп, ошо бүттөй орта тияктан туризм менен. Тиякта жыргагал жашоо мындай эме жеңилирээк. Эме ошо карбен ошо жактарда немелерди иштешет да. Жаман туристтерден акча алып. Чаак алып көлгө түшүп. Мындай кыйынчылыкты чыдашпайт тиги жактан, ошол жактардагылар бияка келгенде чыдашпайт да. Аябай сүйүп эле ошо жашайм ушу менен дегендер эле жашап кетпесем да кыйын да. Аялдар дагы чыгып картошка. Онан эмне кылмайлы. Азыр мындай болуп калды дагы, Кудайга шүгүр деп калды. Айылдын көбүлү бир топ эле Россияда балдар. Кышкысын иштеп кетишип эле келиндер өздөрү оокат кылышат ушу балдар.
Анткени эмне кылат анан Россия. Сен да билесиң картошка эккен. Чыгарчыбыз. Бутылкага жуктарды жейсиң. Андай дарысы чыгып жандары калды. Дары чыгып Жок, андан колорадский жуктун дарысын сээп калып атат, мынтип эле жылдатып. Мурун башында тергенде булар да терип калды бутылкага. Эми тияктан баары эми аял кишиники оңоюраак, жеңилирээк да. Үйдө отурганда үйдө эле тамак жасамай, магазин иштеткендердики кичине жеңилирээк болуп калат да. Бияктыкы деген постоянно ушу кара жумушта да, мисалы чеснок себишмей, аны отошмой, картошканыкы шылса итти кыйын да, мыяк жактын жашоо шарттары. Азыр бизчи мындай эми, например, бизде билесиңер да, чоңдор отурганда чечим чыгарышат го мындай. Мындай кылыш керек, дегендей кылыш керек деп. Конечно, им легко алар. Мен деле билбейм, картошка азыр колорадский жуктун дарысы бар болуп калган. Бар. Биз даяр сатып алып жейбиз. Ички кезинде биз огородко эметчүбүз. Вот азыр бир мүнөткө элестетип көрсөңөр силер депутат болуп калган. Вот представь, да? Мен Кудайга буйруса, Кудай буйруса, балким болуп каларсың аны, эч ким билбейт, э. Вот кандай эмне кылмаксың сен вот для того, чтобы улучшить жизнь своим селе. Вот просто так вот мечтаны айтып кой, мындай кылмакмын деп. Ким билет? Жолдорун биринчи эле жолдорун түздөмөкпүз. Жолдорду түздөмөкпүз. Суу бияк жактыкы да бирок жакшы да, суулары кар, жаан көп жайт да. Ти Чоң Сарай жакта жаан жок, суу аябай тартыш да. Бияк сээп бүткөндөн кийин анан уже тияк бир топтон кийин барып сээп аягы ошентип бүтөт да. Суу жак, тияк жакка аябай кыйыныраак болуп калат. Ушу биринчи суудан өзүң кыйналасың го, кир жууп, тамак. Эми бизде деген беде, основном беде чөпкө неметет да. Беде сугарыш керек. Беде сугарабыз, анан эгин эле да. Аякта картошка айдашпайт. Аз эле 1-2 мүшөгө эле айдап өзлөрүнө айдап коюшат. Бияктагыларды булар бияктын жашоосу дегенде ошо гектарлап айдап ошо менен жан багып атпайбы кыш мененчи. Тиякта деген мал жан, анан эме чөп менен, анан эгин, буудай жем кылганга эле да. Основном мындай карбен андай немелерди иштеп кетишет да. Стройка. Кыш менен стройка кыла беришет экен. Жакшы. Мисалы үчүн мунун көбүсү кышында деле стройка кылып чыкты. Акырынан кирип чыгып иштей беришет экен да. Ошо суу тиякта. Анан бияктан кайдан чыгышың стройка? Негизи жаштарга айылда калуу шарттар почти жок турбайбы? Ошон үчүн деле кетип атышпайбы, Россияга кетип атышпайбы? Картошкадан деле көп түшпөйт болуш керек, э? Картошканы деген илгери жетегиздегилер эчемдер аябай айдашкандан аналар. Ой, биз ошолдон огородко айдачубуз. Ай, картошканы аябай үмүт атасың. Ой, картошка, не будешь богатым, а горбатым деген да. Энди көтөрүлүү оор жумуш да. Анан аны жакшы сатып алсаң жакшы чыгат, а жакшы сата албай калсаң минуска кетесиң да. Ну, примерно канча тапса, мисалы, эми орто эсеп менен орто айылдын орто тургуну, орто тургуну канча алат? Эми бир 5-6 тонна алып алса, азыр 23төн болот, 100 канча миң болуп берсе, анан бир сезон 125 болуп берсе, анан анын деген сепкенине кетет, картошканын үрүнүнө кетет, анан аны казып алганыңа кетет, ошентип отуруп эми бир жарымы болуп элдин ашык кирсен анан балда бакырасын окууга киргизип койгон, анан ошон үчүн иштеп кетишет да. Анан анан ошон үчүн жетпей анан кыштын күнү иштеп кетишип, дагы жанакындай амурга фирма менен иштеп кетип жакшы болуп атышат. Атак биринчи кеткендеринде байкуштар бир уюн бир сорпону сатып кетишип, анан жакшы барар менен кээ бирөө кайра эле келип атышпайбы, эме таба албай келдим деп. Азыр жакшы болуп калды, ошо фирмалар менен кетип бир топ жакшы болуп атат да. Ошол жакта кризистен, мне кажется, көп эле кайтып келет болуш. Ошондо эми тем более тигинтип кризис болуп атса, эмне деп атат? Келебиз деп атабы? Мен келе деп атам, ошо мындан чоңураак кызым күйөөсү эмеге кеткен да, Мурманскка, ошо фирма менен машина айдаганы кеткен октябрда эле. Анан кызымды жаныма келди, кассада орун бар экен дегенден 2 ай болду элек, даже чыгып алган. Аны эми умуп атса келди да, үйүндөгүлөр да келип атыптыр, келсин деп атам балдардын жанына, эметипчи. Удукта самолет таптакыр учпай калса эмне болот, эми ушинтип. А жеке ишкерлик барбы биякта? Мисалы, мен бир түптө Кең Суу деген айылга. Айылынан ар бир эле үй жеке ишкерлер экен. Бирөө пельмен жасайт, бирөө топ жасайт, бирөө төшөк тигет. Анан чоң эмелер менен келип, маршруткадан салып жүрөт экен, ткандарды тигип кайрып. Аларды ошол жактардыкы жакшы ылайыктуу, ошоктон Бишкекке прямо автобус кетет.
Анан ошолор жана эме менен иштеп аткан швеялар мененчи жанагы жүктөрдү салып ийет, анан тигилер тигип ошолор жакшы. Биздикин көрдүңөрбү жолдон буруу антип да иштей албайт. Жана Швеядан иштеп көрөлү деп бул кошунабызды катышкан балыкчыда бир туугандар бар экен. 5 машина алып келип эле аябай гүлдөп жалдап айылда келиндер чогултуп иштеп аткан. Анан мындан алып барып салышат экен, кайра келишет экен, анан тиги актабайт, анан кайра жөнөтүп ишпеди. Биздики жолдора кичине татаалыраак болуп, ошол дагы жакшы иштебейт экен да, неме болчу. Аны деле кылып көрүштү. Жолу защита түптөн бурулуп атпайсыңар бери жана немеден. Ошондон баштап шифр болчу. Дагы жаңыдан келип биз сүйүнүп келип калабыз. Ай, сонун жол экен. Ушу Жапаровдун жолу айыл болуш керек. Жапаровдукуда кеңсүү деген айыл. Би уже билем. Анан Мессага түгөнгөндөн кийин айттым, дальше Жапаров на лошади. Гүлдүк тамашалап. Эме чын эле жол жасап койсо балким көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачат э. Анан жол жасап койсо прямой кетсе, ал жанакынтип прямой кетпесе Швеяны кактабайт экен. Десет машина менен алып барып салсаң эмесине бирөөсүнө мынча сомдон деп коет экен да. Анан аны жөнөтсө анан жолуна эле кетет экен. Анан канатта. Канча айыл жана повороттон баштап. Бияка чейинби? Сардөөдөн бери. Долонго келдиңерби? Долон деген айылга, э? Ошо канча? Долон, Сардөбө, Арал, Минбулак, Тасма, Кош төбөстөр арасында анан 9 ошондо 9-айыл болуп кетпей. 7-9 айыл баарынын деле ушундай да ситуация турабы? Ситуация эми арак жакындаганда жана жолго жакындагыларында жакшыраак болуп кетет, ошондой болуп кетет. Аралдан бери, Аралдан бери ушундай кыйыныраак болуп калат го. Эмне армасан? Кой, анан бир уй кылып кармайбыз ошол. Сүт, эт жетет. Сүт 9 бар, бир 9 бар. Баратканда көрдүңөрбү? Кыздар ошондой 9 бар. Жаңыдан туруп баштады. Алмаларыбыз ошо эме. Бияктан деген жакшы эле байлайт, анан эле мөндүр урат. Бияктын погодасы ушундай да, монтип чулган болуп кетет, анан эле тешип кетип, анан эле былтыр вообще элдер сатышкан жок. Анткени ал аябай оюп кеткен эме курттай берет экен күзгө чейин. Анан бир сыр айттык. Бирок бул да керек. Аябай керек. Айылда болгон натуральный жашообуз ушу да, ушундай жашайбыз да. Баарыбыз эле дети асмандан түшкөн жок, баары эле ушундай айылдан чыкканбыз. Эми давайте жакшы приятный жөнүндө айтып коелу, буюрса. Давайте, где мой сертификат, Гүлүм? Самый главныйга киришели. Да, менин жардамчым сертификат берип атат. Мынакей жеке биздин клиникадан мындай сертификат, буну алып барып тапшырасыз. Мен операция аласыз. Бул сертификаттын баасы операция 25 000 сомдук операция. Барып 5 нерсе төлөйсүз, бекер жасап эмете аласыз. Эмне үчүн биз сизди тандадык? Биринчиден Орунбек молодец, аябай активдүү катышты, прям бүт комментарий жазып, анан бүт активдүү катышкандар 1000ден ашык болду. Баарына бере албайбыз. Эмне үчүн сизди тандадык? Жакшы видео жиберди, прям анан сиздин историяңыз эми көпчү ооруду, жолдошум ушундай кыйналдым десеңиз, тем более айыл жергесине биз ошо элет жергесине көбүрөөк басым кылып атабыз да, шаардыктар бар, табат барышчы. Биякта действительно силерге ушу айылды калтырбай, ушу жерде бала чаканы чоңойтуп, кыргыздын санын ушу айыл аркылуу көбөйтүп, ушу жерден сиз деле кетип калсаңыз болмок да, все плевать деп турабы? Тиги Чолпон атага деле, тигичке деле турабы? Жок, бияка кайдан кетесиң? Ошо сизге баа берем. Рахмат. Ушундай кичинекей белекти кабыл алып, барып, биякын баарын алдырып, красавица болуп, кайра айылга келип, элесе талып, оздорун ачтырып, анан билбейм, может быть, салон красоты ачасыз да. Рахмат. Куттуктайм. Ушундан кийин көңүлүңүз ачылып, үй бүлөңүздө только жакшы нерселер болсун. Муну Орунбек, ошол эме. Өзүңүздүн впечатлениеңиз кандай? Элестеп албай эле отурам ошо. Элестеп албай атасызбы? Сонун берет. Бул үстүнө эле кеткен, асты кетпейт да, үстүн жасап берет, үстүн жасаганда да мындай естественный, жаш кезиңизде көзүңүздү элестетип атасызбы? Ошол көзүңүз кайра келет. Просто биз сизди жашка кайра кайтарып коебуз да. 10 жыл, 15 жыл. Это ж классно же. Рахмат. Кайра артка кетесиз да. Анан дух
сразу появится. Сразу настроение, боюнсоң орда сону букадан айылдын баары сурайт. Ай, карактан, мындай деп. Куча аябай көп внимание болот. Сонун болот. Биздин айыл жердин сулусу. Оякта эме бар карайсыңар, булак бар, кайнар деген булак бар. Жерден оргуштап чыккан булак бар да, мына мөр. Жок, муздак эле суу, үнүндө эле ичкенге ошоктон индустриальный техникум бүткөм. Преподаватель труда чечения. Анан Тасма деген айылга мугайим болуп иштеп келдим, ал кезде назначить этчүбүз беле. Анан мен казарманга назначить ете албайм ба? Анан аякка барсам күйөө тийип каласың деп бияка орун табышып. Жеткенсиз го, дотация мынча, айлык бюджети мынча деп. Мен, например, аны даже билбейм аны. Я, наверное, настоящая женщина. Өзүңүзгө кызыгасызбы же? Өзүм мен мугайим болуп иштебей эле, кийин иштебей калганым менен эмелерге кызыгам, анын баарын. Азыр жок, депутат болгон эмесмин. Просто мен эми адам өсүш керек го, бир какой-то бир нерседен окуп, анан азыр жанакындай эмелерден окугаларга кызыгам, адамды өсүрүү окууларга да кызыгам, окууларга кызыгам, бирок тиги окуй элекмин, бирок кызыгып окуй берем да, эмелердин ютубтардан калтырбай окуй берем, жак жагынан буяк жагынан кылып, айылда элем деп жатып калбай кишини өсүрүш керек адам депчи. Анан мен ойлоп көрсөм, оказывается, менин мечталарым баары аткарылып атыптыр да, мындайчы. Анан балдар баары катар окуп, келиндерибизди окутканбыз. Анан мындай, мен кийин пластикага барып алам деп койчу, мында жөн элечи. Анан вибрациябызды көтөрүшүбүз керек экен, 5 измерения кирип бартабыз. Ментальное здоровье прокачивать. Ошентип биз деген эмебизди көтөрүшүбүз керек экен да, эме измеренияларыбызды көтөрүп, бир жерде туруп артта калып калбай, наоборот артта калып калса ошончо кетип калат дейт. Андан көрө көтөрүлгөндөр ошончо көтөрүп кетет дегендей. Туура? Ошондой экен да. Тура. Мен колдойм. Анан ошолорду окуп атып койчун эле, мындай кечке эле муңайым боло бербей күлүш керек экен, эме кылыш керек экен. Мен кечке кайгыра берсем, балдарым да кайгыра берет экен деп анан